Салам достор, Сынчыл бол подкастынын 5-чи чыгарылышында амандашып жатабыз. Сиздер менен мен Айзада Калканбекова жана мен Наргиза Нанакеева. Буга чейин интернеттеги жана социалдык тармактардагы коопсуздук, мессенджерлерди колдонуу, санарип сабаттуулук жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн болсо кайсы теманы сөз кылабыз, Наргиз? Бүгүн болсо пандемия убагындагы фейктердин таасири тууралуу сөз кылабыз. Учурда дагы бул тема абдан актуалдуу болуп турат, анткени бүткүл дүйнө жүзү боюнча эмдөө иштери жүргүзүп жатпайбы, Наргиза, айтсаңыз, кандай фейктер орун алды пандемия башталгандан бери жана таасирлери да кандай болду? Эми Кыргызстанда дагы, мисалы, башка өлкөлөрдө эле фейктер абдан активдешип кетти пандемия убагында. Айрыкча аймактарда фейктер аябагандай көп болду, жалган маалыматтар аябагандай көп жайылды. Социалдык медиада тим эле фейктер активдүү жүрүп жатты да. Эми баарыбыз эле жакшы билет болушубуз керек. Фейктердин айынан дагы, мисалы, адамдардын өлүмү дагы көп болуп кетти деп айтат элем мен. Анан анткени адамдар мындай калп сөздөргө, фейктерге ишенип алып, мисалы, алгач коронавирус Кыргызстанда жок деген да маалымат болду. Адамдар коронавируска элементардуу түрдө ишенишкен жок. Анан элдик медицинаны дагы колдонуп, көпчүлүк учурда ооруканаларга барбай, мына ошонун кесепетинен дагы адамдар бул коронавирусту өөрчүтүп алып, аягында кеч болгондо барып калып жатышты да. Керек болсо ооруканага жетпей дагы көз жумуп кеткендер көп болду. Мына ушул фейктердин айынан дагы мына мен айтып кеткендей өлүмдөр да көп болду деп айтып кетет элем да. Анан мындан тышкары бизде ошо коронавирусту Кытайлар атайын ойлоп табышкан. Кытайлар бүт жер жүзүндө адамдарды жок кылгылары келип жатат. Куралын ойлоп таап, адамдарды эми жок кылуунун үстүнөн иштеп жатат, ошондой планын ишке ашырып жатат деген дагы ушундай маалыматтар көп тарады. Ооба, коронавирус эле грипп, ошо грипптей эле кабыл алгыла деген дагы сөздөр өзгөчө медицина тармагында кызматкерлер тарабынан дагы ушундай сөздөр да көп тарады го. Ооба. Мындан тышкары жана атайын вертолет менен чачып жатышат ушул вирусту, коронавирусту деп дагы айтып чыгышты. Анан имараттарда жанагы хлор менен дезинфекция кылып жатышса элементардуу түрдө ошону дагы мынакей коронавирустун вирусун чачып кетишти. Анткени биз буга чейин ооруган жокпуз, анан кийин имарат биздин дезинфекциялап кеткенден кийин эле баарыбыз жапырт ооруп калдык деп дагы ушундай фейктер дагы көп жүрдү. Анан 5G антенналары керек болсо адамдар уюшуп алып, 5G антенналары дагы коронавирусту аябай жайылтат экен, жүргүлө ошо антенналарды талкалайбыз деп дагы чыккандар болду. Ошол пандемия убагында, оору күчөп турган убакта 5G аябай таасир берет экен деп, анан зым чуалгылары болгон столбалардын үстүндө кичинекей электр жарыгынын кутучаларын алар 5G деп ойлошуп, ошону сөткө жөнөтүп, мына биздин дагы көчөдө турат дешип, элементардуу түрдө элдер корккон учурлар да көп болгон да. Айтпа, коркконго кош көрүнөт болуп, мисалы Кыргызстанда 5G антенналары жок да, мисалычы азыркы күндө, анан бирок ошентип бири-бирине туура эмес маалыматтарды жиберип, кайсы бир өлкөлөрдө мисалы 5G антенналары деп башка эле электр чуалгыларын талкалаган күндөр дагы болуп кетти да, тилекке каршы. Мындан тышкары дагы маскаларда курт бар деген фейкти дагы Айзада сен да билет болушуң керек. Аябагандай популярдуу фейк болду. Маскада кадимкидей жана өздөрүнүн эле жиптерин, ички болгон жиптер, мисалы, калар кыймылдайт да, мындай аба мындай жел болуп кетсе, анан мынакей кыймылдап атпайбы, курт деп маскаларды керек болсо тагынбагыла деген үндөгө өтүштү. Ошол эле учурда бул болсо Германиядагы адамдар сүйлөп атат, бул эксперттер сүйлөп атат. Анан ушуга кантип ишенбейсиң деп дагы чыгышты го. Ооба, керек болсо тиги массалык маалымат каражаттарынан дагы ушундай видеолор дагы, мисалы, керек болсо телеканалдардан дагы ушундай маалыматтарды көрсөткөн учурлар болду. Бул фейктерди эми билип билбей журналисттер өздөрү дагы таратып алган учурлар болду да, тилекке каршы. Мындан тышкары жанагы эстрада жылдыздары дагы видео тартып ютубтарга чыгарып жатышты. Хиджаяма менен дарыласа болот коронавирусту, анан кийин хрен жесе болот деп дагы көрсөтүп өздөрү, мынакей мен жедим эле, тез эле айыгып кеттим деген сыяктуу ушундай да видеолор дагы көп тарап кетти. Аябай пандемиянын учурунда, баягы биринчи толкун учурунда. Иттин майы менен да дарылайбыз деп жанагы Кыргызстанда Корея кухнялары бар, Корея ашканалары. Ошол жакта дагы кардарылардын саны өсүп кетти болуш керек ошол учурда. Андан ошону иттин шорпосун ичип, иттин майын сүйкөнүшүп жайылып кетти. Анан азыр могу эмдөө учурунда Кыргызстанда ошо вакцинацияга каршы чыгышып, ошо вакцина менен кошо чип салат экен деген дагы маалымат аябай көп болуп кетти. Азыркы күндө ошо чиптерди эми салган эмне максаты? Мисалы, адамдарды башкарыш керек.
деген максатта атайын чип салып жатат деген дагы фейк аябагандай көп болуп кетти да. Анан азыркы мен мисалы жанагы уу коргоошун мен дагы бизде массалык маалымат каражаттарында дагы аябагандай көп маалыматтарды, сюжеттерди жасап жиберишти. У коргоошун, аконит менен дагы дарылоо тууралуу дагы аябагандай сюжеттер көп болуп кетти. Мен ойлойм, бул дагы фейк маалымат негизи. Ушул тилекке каршы ушу массалык маалымат каражаттарында дагы ушундай сюжеттерди, ушундай пропаганда, чакырык менен ушундай сюжеттер жасаганда мен туура эмес деп ойлойм. Тилекке каршы ушул фейктер дагы анан кийин адамдар ишенип алып, анан кийин өз алдынча дагы уу коргоошун ичип алып, канча адам мисалы больницага дагы түшүп калышты. Анын ичинде мисалы тилекке каршы өлүмдөр дагы өлүм менен аяктаган учурлар да болду да. Негизи бул пандемия учурунда социалдык тармактарды колдонгондордун жана мессенджерлерди колдонгондордун саны абдан көп эсеге көбөйүп кетиптир да. Себеби ушу жалгыз маалымат алмашуу каналы катары адамдар изоляцияда үйдүн ичинде отуруп калганда баягы баардыгы тең телефонго байланып калып, анан ушу соц тармактарда жана мессенджерлерде абдан көп маалыматтарды алып жатышыптыр. Ошол эле учурда биздин жеке эле биздин Кыргызстанда эмес, башка жакынкы кошуна өлкөлөр, коңшу өлкөлөрдө дагы ушул фейктер дагы көп болгондугу дагы айтылат да. Мисалга алсак, Өзбекстанда дагы фейктер көп болгонун адистер айтышат экен. Анда азыр ошол тууралуу көрөлүк. Лола Исламова, главный редактор информационно-аналитического издания «Анхоркус». Но информационная пандемия, она охватила, конечно, все страны, и Узбекистан не стал исключением. Ну и какие фейки в основном распространялись? Прежде всего, все началось с того, что первая категория фейков о том, что на самом деле реальной опасности нет. Вот пустые больницы, вот о том, что кто-то специально распространяет эту информацию, и вообще это какой-то всемирный заговор. Это первая, так скажем, категория фейков. Вторая категория фейков – это псевдомедицинские советы и народные советы о необходимости использования чеснока как вообще панацеи. Наиболее опасные были необходимость использования алкоголя, спирта, как в приеме внутрь, так и необходимо было вдыхать якобы пары спирта. Это приводило, кстати, к ожогам. Вот. Третье, скажем, направление фейков – это о том, что коронавирус создан некими врагами. Тут были религиозные, когда представители одной религии говорили о том, что этот вирус специально ниспослан с небес для того, чтобы расправиться с той или с другой там, религии, представителями каких-то религий. Вот. Следующие фейки – это вакцины, маски и тесты. Это все якобы способ чипирования. Вот. Очень много было фейков по поводу распространения вируса через продукты, через мандарины, через бананы. У нас даже в начале пандемии очень сильно упали цены на бананы, потому что был фейк о том, что все это вирус попадает через бананы и мандарины, и апельсины. Вот. А потом уже попозже стали фейки о том, что власти скрывают реальную информацию. Были и такие фейки. Вот. Следующий этап был, когда были фейки о том, что власти манипулируют информацией. Вот. Ну, и сейчас очень много фейков по поводу вакцин. О том, что, во-первых, это чипирование, а во-вторых, не просто чипирование, а что вот эта вот вакцинация, она ведет в последующем к тому, чтобы люди умирали. Ну вот, я думаю, что пока есть этот вирус, и пока он представляет опасность, фейки будут. Тут очень важно развивать медиаинформационную грамотность и критическое мышление у людей.
Өзбекстандан тышкары дагы Тажикстанда дагы фейктер орун алган экен. Алар тууралуу да бизге кесиптешибиз ой бөлүштү. Анда ошону көрөлүк. Меня зовут Джамшед Марупов, главный редактор сайта factcheck.tg. В период пандемии в Таджикистане тоже распространилось очень много фейков, также ложных информаций разного характера, начиная с дезинфекции вертолетов до лечения от коронавируса путем народной медицины, гармалы, лимоном, имбиром, чеснок. Вот такие очень много распространились. К сожалению, эти новости распространились через социальных сетях, через мессенджеры. Люди начинали делиться со своими друзьями, коллегами, написали, чтобы побольше распространили, чтобы люди узнали и о своем здоровье якобы подумали, чтобы не болели. Эти фейки, которые я сказал насчет вертолетов, дезинфекции с вертолетом, насчет лечения от коронавируса, вот эти фейки больше всего были в сегменте в Таджикистане. Хотя на официальном сайте ВОЗ четко, ясно было написано, что такие еще не одобрили. То есть путем лечения народной медицины ВОЗ не одобрил. И мы тоже, фактически, тоже неоднократно проверил, неоднократно распространил эту информацию, что не верьте разным слухам, фейкам, которые распространяют люди. Но несмотря на это, к сожалению, эти фейки тоже много распространились. Не знаю почему, но люди хотели верить к этому, или много паников было из-за этого, может быть, не знаю. Люди, которые уже узнали, что мы делаем такие фактчеки, они начинали тоже наши фактчеки брали и тоже распространили. Это очень хорошо, что друг другу отправили, что не верьте. Вот данные новости было проверено и дали вердикт, что это фейк, это ложная информация, не верьте разным слухам. Но пока что вот эта тенденция уже мало стала, но в период пандемии такие фейки, к сожалению, очень много по Таджикистану, очень много было. Ал эми өзүбүзгө келсек, Кыргызстандагы фейктерди баарыбыз эле билет болушубуз керек. Фактчек KG пандемия убагында жалган маалыматтар менен күрөшүп жетишпей калышкан. Анда биздин Кыргызстандагы Фактчек KG сайтынын журналисти Асель Соронбаеваны угуп көрөлү. Саламатсыздарбы, менин атым Асель Соронбаева, Фактчек KG сайтынын журналистимин. 2020-2021 жылдагы коронавируска байланышкан фейктер тууралуу сөз кыла турган болсок, бул эң көп фейктердин арасында бул коронавирусту ойлоп тапкандар камакка алынды, Билл Гейтс камакка алынды деген сыяктуу маалымат тараган болчу. Бизде гана эмес, көптөгөн өлкөлөрдө тараган. Албетте бул чындыкка дал келбейт. Мындан тышкары дезинфекцияга байланышкан дагы, маскаларга байланышкан, вакцина, 5G'га байланышкан көптөгөн фейктер тараган болчу. Дезинфекцияны ала турган болсок, жанагы вертолеттун сүрөтүн көрсөтүп, анан биз ушул дезинфекциядан кийин ооруп калдык, вертолет менен чачып жүрөт, базарларда чачып жүрөт экен деген маалыматта бул чындыкка дал келбейт, жалган маалымат. Бул сүрөт негизи вертолеттун учкан сүрөтү Кореяда, Россияда башка окуяга сууга чүккөн балдарды издешкен. Ошол сүрөт болсо бизде деп берилген болчу да, былтыр ошо 2020-жылы илдет күч алып турган кезде. Мындан тышкары маскалардагы курттар, маскалар ууландырган маскалар, кычкылтекти өткөрбөйт деген сыяктуу маскаларга байланыштуу дагы аябай көп фейктер тараган болчу. Азыркыга чейин деле тарап атат. Маскаларда курттар жашабайт. Бул жерде флоранын өзү, курттар жашай турган мүмкүнчүлүктөр жок да. Анан кычкылтекти өткөрбөйт деген маалымат да чындыкка дал келбейт. Ооба, сууну өткөрбөйт, бирок бул масканын бир касиетинин бири да, натыйжалуулугунун бири болуп саналат. Ал эми кычкылтекти өткөрөт ал. Ошондой эле ууланган маскаларды таратып атышат. Таштандыдан да маскалар кайра алынып келеткен, иштелип келеткен деген да маалыматтар текшерип төгүндөгөн болчубуз.
Мындан тышкары вакцина тууралуу дагы көптөгөн фейк маалымат бар. Вакцинадан кийин адам өтүп кетет экен, вакцина андай болот экен, мындай болот экен деп вакцина эмдөөгө каршы бир фейктер азыр дагы күч алды, региондордо дагы тарап аткан экен. Бул маалыматтар дагы чындыкка дал келбейт. Ал жерде манипуляция ыкмалар да колдонгон жерлер бар. Алардын баарын далилдегенбиз. Биздин сайтта бул тууралуу толук маалымат бар жана социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы ушул тууралуу чагылдырганбыз. Мындан тышкары 5G жөнүндө дагы көптөгөн фейктер тараган. 5G бул коронавирусту таратат экен, бул вышкаларды өрттөш керек экен, бул вышкалар ушундай экен, уюлдук компаниялар биздин ден соолугубузга залаласын тийгизет экен деген сыяктуу чакырыктар менен коштолгон да фейктер бар. Негизи бизде эле эмес, ошо Европа мамлекеттеринде деле, башка мамлекеттерде деле ошол 5G боюнча көптөгөн фейктер тараган болчу. 26 вышка күйүп кеткен деген статистиканы берип атышкан бир убакта. Бирок расмий түрдө Кыргызстанга 5G келе элек деп биздин бийлик өкүлдөрү дагы, анан уюлдук компаниялар дагы айтып келет. Мындан тышкары, албетте эң көп тараган фейктердин арасында бул коронавирус илдети менен көрөшө турган продуктылар да. Бул чеснок, эмбир, капуста, жүзүм да деп да жүрөт, шоколад деп да жүрөт, иттин эти, шорпосу, майы деген сыяктуу ушундай маалыматтар тараган. Албетте биз бул үчүн колдонуучуларды күнөөлөбөйбүз. Күнөөлөгөндөн алыспыз, себеби ар бир колдонуучу ушундай маалымат келгенде ал өзүнүн жакындарына, туугандарына, кошуна колонуларына жөнөткөн себеби ал ошол өзүнүн жакындарын сактап калайын, жакындарга жардам берейин деген жакшы ниетте таратат да бул маалыматтардычы. Бирок алгачкы тараткан ошо маалыматты жараткан адам бул фейк жаратуучу. Себеби фейктер деген бул сөзсүз түрдө атайлап таратылат да, кандайдыр бир максатты көздөп, же дүрбөлөңгө салуу, же бирөөнү дискредитациялоо, же дестабилизациялоо, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн финансылык кызыкчылыгынын натыйжасында жаратат да фейктердичи. Ушул сыяктуу дагы көптөгөн фейктер бар. Негизи журналисттер тобу биригип, фактчекерлер биригип медиа блокпост деген группа түзгөнбүз. Фейсбукта ошол 3 редакция биригип 300дөн ашуун коронавируска байланыштуу көптөгөн фейктерди ачыкка чыгарып, төгүндөп, анан кийин жарыялаган болчубуз. Ар бирибиз өзүбүздүн сайттарыбызда. Бул фактчек KG редакциясы, Политклиника сайты жана ошондой эле Оштогу T-Media деген сайт. Жакында эле Индия мамлекетиндеги пандемиянын толкуну абдан оор өтпөдүбү? Ошол эле учурда ушу оору менен күрөшүүдө фейктер дагы көп тоскоол болгондугу дагы айтылып жатат. Анткени ошо ар түрдүү салттуу медицинаны сунушташып, ал жакта дагы өзгөчө бийлик өкүлдөрү ошол салттуу медицинаны дагы пропагандалап, аларды да колдоо көрсөткөндүгү үчүн оору менен күрөшүү абдан оор болгондугун белгилеп жатышат да. Ал жакта миңдеген өлүмдөр болуп кетпедиби? Ал жакта мисалы биз видеодон деле мындай көрүп жатпадыкпы, социалдык медиадан алган маалыматтар боюнча ал жактан жана уйлардын тезектерин шыбанып алышып, биз ушу коронавирустан оорубайбыз, шыбанып алсак деген сыяктуу дагы ушундай дагы фейктер көп болду да. Негизги маалымат алмашуучу канал катары Индияда WhatsApp мессенджери эсептелиптир да. Анын колдонуучулары 500 миллиондон ашып кетиптир ошол пандемия учурунда. Жана ушул фейктерди таратуу дагы ушул WhatsApp мессенджери аркылуу абдан көп болгондугу дагы айтылып жатат да. Ошо тилекке каршы адамдар, мисалы азыркы күндө социалдык медиа массалык маалымат каражаттары менен тең болуп калды да. Адамдар ошо массалык маалымат каражаттарына, мисалы телевизордон же болбосо радиодон журналисттер айтып жаткан маалымат менен тиги Facebook, Telegram, WhatsApp'тан алган маалыматтарга бирдей ишенип калышты. Бул өтө чоң маселе деп ойлойм. Мындай болбошу керек. Анткени социалдык медиада көп нерсе жалган маалыматтар таратылаарын элдер эске алыш керек. Пандемия учурундагы ушу жалган маалыматтарды таратууну инфодемия деп айтат экенбиз. Ушу инфодемиянын аркасынан абдан көп адамдар өмүрлөрү менен дагы кош айтышкан учурлар болуп турду. Анткени алар үйлөрүндө ошол фейк маалыматтарга ишенип, үйлөрүндө салттуу медицина менен же болбосо бир элдик дарылануу менен дагы дарыланып отура беришип, анан
мед кызматкерлерге кайрылбай отура беришкен жана андан кийин көчөп кеткенден кийин барганда уже кеч болуп калгандыгы дагы белгилүү болуп жатыптыр да. Мисалы азыр биздин Кыргызстанда деле көбү нерсе мисалы врачтар өздөрү дагы керек болсо жана маскага антисептикти аябай себип алып туруп жыттагыла, соода менен ысык суун куюп алып мурдуңарды буусуна кармагыла, ошо менен дем алгыла деп, анан кийин хрен ичкиле, имбирь ичкиле, лимон ичкиле, ысык суу ичкиле, тез-тезден ысык суу ичкиле деп атып эле, анан кийин ошо албетте ушундай адамдар тарап жатса дагы адамдар ишене беришет, анан ошол убактарда ушундай болуп кетти да. Негизи Индия мамлекети жөнүндө айта турган болсок, ал жакта ошо ковид менен күрөшүү боюнча атайын топ бар экен да, мамлекеттик топчу. Ошол мамлекеттик топтун жетекчиси дагы өзү дагы ушул альтернативалуу терапияны сунуштаптыр да, башкача айтканда ошо элдик медицина менен дарыланып, анан элдик дарыгерлердин айткандарын жасап, чөптөрдүн кайнатмалары жана приправалар, алар жанагындай ачуу приправаларды көп колдонушат го, ошолордун кайсы бир деңгээлинде аларды колдонуп, анан иммунитетти көтөрсө болот дегенге көп ишенген адамдар болуп, анан үйлөрүндө ошол нерсени кылып отура берген учурлар да көп болуптур да. Анан эң начар нерсеси бул ошо жогору жакта турган, ошо бийликте турган адамдар ошону колдоп, ошону кайра мындай жайылтууга аракет жасашканда ковид менен күрөшүү абдан оор болгон экен да. Индиялыктардын арасында кеңири тараган бир идея бар экен, ал болсо индиялыктардын иммунитети абдан күчтүү, алар коронавируска туруштук бере алат деген дагы ишенимди бири-бирине таратышкан экен да. Анан ошого карата мисалы биз көп оорубайт экенбиз деп, анан бул жанагы религиялык жактан да, диний көз караштар менен дагы айтылган нерсе экен да. Анан ошону менен баягы диний көз караштагы адамдар көбүнчө буга ишенип, анан көп мындай чараларды көрүшкөн эмес экен. Ошол учурда дагы мындай өлүмдөр көп болуп кеткендиги дагы айтылып жатыптыр да. Ошо жана коронавирустун жаңы биринчи толкуну чыгып жаткан учурда мисалы Европада аябаганда күчтүү болуп жатканда, Америкада күчтүү болуп жатканда мусулмандар оорубайт экен деген дагы фейк чыккан эле да. Анан кийин акырындап анан кийин биздин Азияга дагы келип, анан баарыбыз ооруп баштагандан анан бул фейктин калп экендигин анан ошондо ынандык да биз. Негизинен ошол фейктер баягы жалпыланып эле бир тарайт экен да, андан кийин ар бир өлкөгө киргенде алар жергиликтүү контекстте өзгөрүп, андан кийин анан баягы өөрчүп, анан таратылат экен да. Фейктер жалпысынан окшош эле болот, болгону эле ошол ар бир өлкөнүн өзүнө анан кийин ылайыкташып кетет да. Негизи ошол бул жакынкы биздин коңшу мамлекеттерди да карап чыкканда, ошондой эле Индия мамлекетинде деле ошо мындай карасаң, ошо биздин Кыргызстанда болгондой эле баягы жалпы мазмуну ошондой фейктер болгон да. Болгону баягы жергиликтүү контекстке ылайыкташтырылган экен да. Ооба, жерлердин аталышы, анан адистердин, эксперттердин аттары эле өзгөрүп кетет да, мындай башкача айтканда. Болгону мындай мазмуну бирдей эле болот. Ошондой эле бизде азыр өлкөдө вакцинация жүрүп жатпайбы? Анан ошо вакцинация учурунда дагы фейктер абдан көп болуп атат да. Мисалы биз айыл аймактар менен иштешкенде көбүнчө кандай фейктер менен туш болуп атабыз. Кытайдын вакцинасы бул чип салат, же болбосо бизди башкаруу үчүн жасалып жатат депчи. Анан көбүнчө мындай ишеним Россиялык вакцинага болгондугун дагы көп айтып жатышат да. Бул жерде эми вакциналардын кайсынысына кайсы бирине мындай басым жасоо бул фейк баягы эле, анткени бул баягы эле мисалы Кытайга каршы идеологиянын артын менен жасалып жаткан фейктер. Кытайдан мисалы атайын фейк чип салып атат, Кыргызстанды башкарыш керек экен. Мисалы вакцинага дагы чип салат дегени дагы эки башка фейк менен кетип атат да. Бирөөсүнө кадимкидей эле кесип, анан кийин чип салат деп түшүндүрүп атышат. Экинчи фейк бул вакцина менен кошо металлдарды салат экен. Анан кийин адамдар тиги жака бул жака басканда, анан кийин жанагы тепловизорлордон дагы өткөндө аэропорттон ошондо көрүнүп турат экен. Вакцина алган адамдардыкы каяка жылып бараткандыгы бүт баары көрүнүп турат деген дагы ушундай экинчи варианты дагы жүрүп жатат да. Ошон үчүн биз мисалы бүгүнкү подкастыбызда айтат элек, адамдар эч кандай фейктерге ишенбестен вакцинадан өтүшү керек. Анткени вакцина бул деген сиздердин коронавирустан, ушу эпидемиядан, пандемиядан сактап калуучу бирден бир гана жолу. Башка жол жок. Россияныкыбы же Кытайдыкыбы же Европаныкыбы деп дагы бөлбөстөн эле вакцинанын мисалы булардын баардыгы кабыл алынган стандартка ылайык жасалган вакциналар. Буларды
мисалы сөзсүз түрдө биз алышыбыз керек. Мен ойлоп жатам да, мындай ушул вакциналарга болгон ишенимдин аздыгы ушу элге туура маалыматтын жетишсиздигинен болуп жатат го депчи. Анткени элге туура маалымат жеткирүү абдан маанилүү экен да. Өзгөчө аймактарда ушу жергиликтүү тургундар көбүнчөсү недоверие же болбосо ишеним көрсөтө албай жатышат да. Кайра эле ооруп калып турбайбызбы, мындан пайда деле жок экен деген сыяктуу ой пикирлерди да көп айтып жатышат. Бирок ошол эле учурда вакцина алам деп мындай өз каалоосу менен да барып алган адамдар дагы бар да арасында. Бул ошондо биздин адамдарыбыздын медиа сабаттуулугу көтөрүлүп жаткандыгы, өз алдынча критикалык ой жүгүртө баштагандыгы байкалып жатат да. Анткени баягы пандемиянын мурунку былтыркыга салыштырмалуу быйыл бизде мисалы адамдардын фейктерге дагы көп ишенбей калышты. Бул жакшы көрсөткүч. Демек, эң маанилүүсү критикалык ой жүгүртүп, сынчыл болуп, дайыма келген маалыматка дароо ишене бербей, аны дагы сындап карап көрүш керек. Бардык чыгарылыштарыбызда айтып кеткендей, сиздер кайсы гана маалыматты алып жатканда эң биринчи кезекте өзүңүз ойлонушуңуз керек. Бул маалымат балким калыптыр деген. Мына ошол критикалык ой жүгүртүү дегенди түшүндүрөт. Ошо сиздин медиа сабаттуу болушуңуз бул өзүңүздү биринчи кезекте өзүңүздү бардык балээден сактайт. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбызда пандемиянын убагында кандай фейктер актуалдуу болгондугу тууралуу биз бүгүнкү чыгарылышыбызда сөз кылдык. Медициналык маскаларда курт бар, вакциналар менен кошо чип салат, коронавирусту өз алдынча дарылоого болот деген сыяктуу маалыматтардын баардыгы фейк экендигин бүгүнкү чыгарылышта адистер